Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп. Урматтуу телегөрүүчүлөр, 7 каналда орозодо 30 сабак теле долбоор эфирде. Сиздердин кызматыңыздар Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен Кудай буйрса биз ушул ислам билим берүү жана Ислам академиясынын ишмердүүлүгүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Токмактоо Ислам академиясынын ректору, дин алымы Эромат Эргешов агай. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам. Хош келдиңиз. Сиздердин дагы орозоңуздар кабыл болсун. Агай анта, эл журт менен амандашып алсаңыз анан баштайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Алла таалам өзүнүн гана ыраазычылыгы үчүн деп белгилеп берген ыйык ибадаттарды аткарып жүрүсүздөр. Орозоңуздар кабыл болсун. Кандай максаттарыңыздар, каалоо тилектериңиздер болсо, баардыгы Алла тааланын назарында жогорку деңгээлде кабыл алынган болсун. Ушул ыйык айларга жеткиргенине шүгүр, сиз айткандай эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору катары, үммөтү катары дагы ушул салтты, ушул жакшы жашаананы жогорку деңгээлде өткөрүү ар бирибизге насип болсун. Устаз, Алла разы болсун. Биринчиден убакыт бөлүп келип, эми азыр орозо учурунда башка учурда болсун, аалымдар кармашыбыз кыйын. Анан убакыт таап келгениңизге Алла разы болсун. 7 каналдын жалпы жамааты орозоңуз кабыл болсун деп, анда бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Ушул мынакей Ислам академиясы деп Садыр Нуркожоевич бара ачып, демилге көтөрүп, мына буюрса баягы ишмердүүлүгү башталды. Ушул академия жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Негизи ушундай жакшы эфирлерге себепчи болгон сиздерге Алла разы болсун. Анткени коом үчүн маанилүү болгон темалар байма-бай чыгып тура турган болсо, биздин жалпы жамааттагы жакшы маалыматтарга ээ болот. Бул өзгөчө билим берүү жаатындагы өзгөрүүлөрдү биздин коомубуз, элибиз билип тура турган болсо, кийинки муунду жөнөкөй эле айтканда өздөрүнүн балдарындагы ошол билим алууга, туура багыт алууга, талим-тарбия алууга багыттайт деп ойлойбуз. Ислам академиясы 2023 жылдын 28 декабрында президенттин жарлыгы менен түзүлүүгө башталган бир окуу жай. Кыргызстандын тарыхында мамлекеттик деңгээлде ошол мамлекеттин каржылоосу менен, мындайча айтканда мамлекет өзү келечегинде ошол диний маселелерде жакшы багыттарды бере турган, мамлекетке жардам бере турган кадрларды даярдай турган бир окуу жайды түзүүгө ниеттенген экен. Ошол ниет, ошол иш биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин убактысына туш келиптир. 2023 жылдын аяктарында бул жарлыкка кол коюлат. 2024 жылдын 10 майында болсо биздин министрлер кабинетинен атайын токтом чыгат. Ал токтомдун негизинде ошол Ислам академиясын 2024-2025 окуу жылдарына даярдоо, уюштуруу иштерин жүргүзүү үчүн 10 штаттык бирдик бекитилет. Ошол 10 штаттык бирдиктин башында ректор болуш керек, анан ректордун өзүнүн командасы болуш керек. Мындайча айтканда 10 киши менен мүмкүн болушунча тез арада расмий түрдө каттоодон өткөрүп, ошол ишти башташ керек деген сөз көтөрүлөт. Мен ошол учурларда 2024 жылдын июнь айларында ажылыкта элем. Ошол жактан мага дагы байланышып, мен негизи буга чейин Кыргызстан Ислам университетинде Абдушукур Нарматов устазыбыздын алдында, Абдубайс устазыбыздын, Бакыт устазыбыздын алдында иштеп жүрдүм. Анан алар дагы ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат, карап көрбөйсүңбү деп сунуш беришкенинен, анан мен дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабрынын тушунда ушундай дуа кылып, эгер мага хайырдуу болсо, мага жакшы болсо, анда ушул ишке барайын. Мен муну эптей албасам барбай эле койбойн деп ал жерде дуаларды кылдым, истихара намазын окудум чындыгында. Анан мындай жакшы бир сезимдер болду. Ошол сезимдердин негизинде анан Кыргызстанга келгенден кийин билим берүү жана илим министрлиги болчу, анда кабарыңыз бар, кийин бөлүнүп кетпедиби? Анан Доктургүл Шаршеевна ошол кабыл алып, шарттарды айтып, ушундай болот, аткара аласыңарбы деп бизге бир канча багыттарда пикир берди. Анан мен как раз ошол учурларда уюштуруу иштерине дагы жардам бере турган, каржы жагындагы мындай жолго салып бере турган бир дос
иним бар, Жеңишбек Элбодуев. Аны менен кеңешип, ал ошол каржы финанс иштери боюнча, уюштуруу иштери боюнча ректордун жардамчысы, проректор болгонго макул болду. Анан Арашан институтундагы Жусупов Майрамбек агайыбыз болсо окуу иштери боюнча проректор болгонго макул болду. Анан биз ушул үчөөбүз отуруп Ислам академиясынын 5 жылдык стратегиялык планын түзүп, кантип өнүктүрөбүз, эмне кылабыз, кандай максатта иш алып барабыз деп, анан калган берки 7 кадрыбызды ошол уюштуруу иштеринде атайын штатка алына турган адамдарды биз Токмоктон жергиликтүү калктан тандап 2024 жылдын сентябрынан 16 сентябрында менин дайындоом болду. Атайын конкурстук основада расмий түрдө 16 сентябрда ишке киришип, 2025 жылдын сентябрына чейин бүт бардык даярдыктарыбызды көрүп, ошол 1 жыл толду дегенде анан президентибиз, өлкө башчыбыз келип, аны расмий түрдө ачып берди. Ислам академиясы негизи эле Кыргызстанда, сиз деле өзүңүз байкасаңыз керек, мындай ислам дегенде, мусулманчылык дегенде элдин ниети, элдин көз карашы ушунчалык түз экен. Мындай тоскоолдуктарга учурабастан эле биз айтылып аткан маселелердин баардыгы туура эле кабыл алынып, ошол буга чейин токтоп калган, чечилбей туруп калган маселелерди биз барып жеринде сүйлөшүп, адамдарга айтып отуруп, ошол 1 жылдын ичинде кемчиликтерин барып толуктап, анан 2025 жылдын сентябрь айынан баштап ишке кириштик. Окуу процессинде бизде азыр ушул 3 багытта иш алып барып атабыз. Теология, анан араб тили, филологиясы. Мындан ары, мындан башка дагы бизде дин таануу багыты бар. Биз ушул 3 багытта билим берүү лицензиясын алгандан кийин эле биз ойлогонбуз, кандай реклама кылбадык, жарнак чыкпады, Ислам академиясын эч ким тааныбайт, студенттер келбей калат го депчи, бирок баары деле ошол Алла Таалам өзү элдин назарына, жүрөгүнө салган окшойт. Бизде араб тилинден колледждагы бакалаврдын студенттери дагы чогулду, теологиядан дагы колледж бакалаврдан чогултулду. Анан биздин эң эле жакшы утушубуз дистанттык формадагы магистранттар болуп атат да. Ошол магистрлар менен жакшы 1,5 жылдык эмебизди аяктадык, ийгиликтүү кышкы сессияларын тапшырышты. Анан бизде мындай ишеним пайда болду. Кыргызстанда ислам билим берүүсүн ушул жогорку деңгээлде илимий негизде алып барса болот экен, жана аны мамлекет өзү колдоого ала турган болсо, бизден ынтызар болгон элибизден дагы жакшы талаптар түшүп, мындай Кыргызстанда эмне көйгөй болсо ошо көйгөйдү чечип берет элем деген студенттерибиз бар да, азыр магистранттар. Анан бизге келген коноктор, бизди зыярат кылабыз деген тааныштарыбыз, жакын жолдошторубуз, санаалаштарыбызга айтабыз. Ислам академиясы бул Кыргызстандык, Ислам академиясы баарыбыздык. Ушул академиянын өнүгүүсүнө кимде кандай салым боло турган болсо, биз ачыкпыз. Биз сиздер менен кызматташканга даярбыз. Анткени деген биздеги ошол диний билим берүүнү жакшы жолго койгон биздин медреселерибиз, институттарыбыз, алардын алды болгон Кыргызстан Ислам университети жакшы кадрларды даярдап берсе, ал кадрларды ошол мамлекетке кызмат кылып берүү жаатында биз Ислам академиясы катары магистратура, докторантурага көбүрөөк басым жасап, жардам берели деп атабыз да. Сонун агай, Алла разы болсун, Аллах Таала берекесин берсин. Сиз биз билебиз, ушул Кыргызстан Ислам университетинде ага окутуучу болуп, Кыргыз билим берүү академиясында мугалимдерге теологиядан, шарияттан билим берип, анан ошол китеп менен ойгоруп, мына китеп менен уктаган адам устаз катарында билебиз да, мына билим илим, ыйман деп атып, чачтар, сакалдар агарып баратат. Кыргыз деп атып, анан Алла разы болсун, мынакей 3 багытты айтып өттүңүз. Деги эле өткөндө ошол Мураталы Жуманов Дамланын элесине арналган оюнда иш-чарада ошол жардамчыңыз Токмокко быйыл чакырып атат да, спорттук мелдешке. Келгиле биздин академияны көргүлө депчи, агай. Анан баягы биздин динибиз өз спортто сүйөт эмеспи? Күчтүү болгула, алыс болбогула деп. Анан ошол Кудай буйрса, өткөндө да көрдүк, интернетте дагы ошол билим алгыла, эшигибиз ачык депчи. Анан деги эле окуйм дегендердиге бир кандай жолдомолор бар, контрагы кандай, төлөмү кандай, токтолуп берсеңиз. Бизде ошол орто кесиптик билим берүү, бул теология, анан чет тилдер, колледж,
Эми бул мамлекеттик деңгээлде болгондугуна байланыштуу 11 класстын аттестаты менен тапшырууга болот. Эми булар кимдер? Булар ошол жалпы республикалык тестирлөөгө кирбей калгандар, же тест тапшырбай туруп эле ошол 11 класстын аттестаты менен окуйм дегендер. 11 класстын аттестаты менен эле ошол биздеги абитуриент KG деген сайт аркылуу катталат. Ошонун негизинде аттестатта баа алган формасы толтурулганда эле автоматтык түрдө система өзү бизге каттап коет да. Ал эми бакалавр деңгээлинде болсо бизде теологияда, дин таанууда, ошол эле филология, араб филологиясында 20-20дан бюджеттик орундарыбыз бар. Алар ошол жалпы республикалык тестирлөөдөн босого балдан жогору калып, эми бул кимдигинин баалы канчалык жогорку болсо ошончолук көп мүмкүнчүлүгү ээ. Бакалавр бизде бюджеттик гранттык орундар менен окутулат. Андан сырткары магистратурабызда теологияны быйыл ачтык. Докторантуранын аракеттери бар буюрса, кийинки жылкыга эгерде бизде ошол жалпы билим берүүдө араб тилинде дагы жакшы дасыккан татыктуу устаздарды чогултала турган болсок, ошол профессорлук сапаттык составды чогултала турган болсок, биз араб тилинен дагы магистратураны ачайын деп атабыз. Негизи башка окуу жайлардагы система эле Ислам академиясында дагы жарайт да. Ошол колледждин базасында болсо 11 класстын аттестаты менен, ал эми бакалаврга болсо биз ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде сайт аркылуу тапшырып эле эметсе болот. Анан ушул жерде агай бир маселе сөзүңүз оозуңузда. Ушул сиздерге окуш үчүн Кыргызстан эле жарандар окуйбу же чет өлкөлүк жарандар да окуй алабы? Жок, чет өлкөлүк жарандар окуганга да мүмкүнчүлүк бар. Бизде азыр учурда Өзбекстан жарандыгынан 2 студентибиз, анан 1 Казакстан жаранынын студентибиз бар. Биздин көрүүчүлөр ошол баягы окуйт элем балдарымды, неберемди өзүм окуйм дегендер болсо, кайсыл номерлерге байланышат же интернет аркылуу кайсыл жерелерде? Бизде негизи Ислам академия деген Instagram баракчабыз бар. Ислам академиясы деген Facebook'тагы баракчаларыбыз бар. 24 саат бою иштейт. 24 саат бою иштейт. Ошол жерде биздеги атайын кабыл алуу комиссиянын мүчөлөрү, жооптуу катчылары, номерлери жазылган. Ошол жактан катталып эметсе болот. Телефон аркылуу байланышса болот. Биз Instagram'дан дагы, анан өзүбүздүн ошол WhatsApp номерибиз аркылуу дагы рекламаларды берип атабыз да негизи. Оңой эле тапса болот, ошол Ислам академиясы десе эле Instagram, анан Facebook баракчаларыбыз чыгат. Мындай маселе, бизде дин алымдар көп. Дин алымдар көп, окуган, медреседе окуду, тиякта бияка окуду, бирок баягы ушу Ислам академиясы окуш үчүн азыр мамлекеттин шарттары бар эмеспи? Светтик да билсин, дин алымында болсун деген. Ошондойлорго кандай шарттар? Анан балким алар жанагындай обертisi жок болушу мүмкүн. Биз ушул маселени өзгөчө Ислам академиясынын ишмердүүлүгүнүн арасында биздеги колледж, бакалавр, анан магистратура, докторантура бул эми атайын система менен кеткен окутуулар да. Мындан сырткары биз ошол дасыгуусун чогорулатуу курстарды да баштаганбыз. Мисалы Чүй облусундагы бизде 36 имам, ар бир 8 кичи район бар экен ошо Чүй областында. Ал жерден 4-5 имамдар чогулуп, 36 имамдын 2 жумалык ошол эмесин квалификациясын жогорулатуу курстарын өткөрдүк Ислам академиясында, аны атайын жеке демөөрчүлөр менен. Анан ошол жерде биз өзүбүздүн имам хатиптер менен сүйлөшкөндө, алардын дагы эң негизги көйгөйү ушул болуп атат да, документация жагынан жардам берсеңер деп. Анан биз имамдарыбыздын дасыгуусун жогорулатуу менен биргеликте аларга дистанттык формада ошол 11 класстын аттестаты менен эле орто кесиптик билимин дагы бекемдеп, анан кийин мамлекеттик үлгүдөгү диплом алып алсын деген биз жакшы бир жөрөлгөнү баштадык. Анан жаңы илим министри дайындалгандан кийин ошол кызматы орду кут болсун деп барып алдыда аткарып аткан пландарыбызды айтканыбызда, негизи Ислам академиясына ошол дистанттык формада 11 класстын аттестаты менен өзгөчө ошол диний чөйрөдө кызмат кылган биздин имам хатиптерди, имамдарды, же болбосо ошол мечитте кызмат кылгандарды, же мүдүрлөр болуп калышы мүмкүн диний окуу жайлардын, алардын атайын ошол эмесин, статусун эске алуу менен биз ошол дистанттык формада 11 класстын аттестаты менен кабыл алууну биз баштайлы, уруксат бериңиздер дедик.
алар дагы атайын шарттарын айтты. Ал жерде эмне болот? Ошол мугалимдердин составы, курамын, анан кийин тийиштүү онлайн окутканга керектүү болгон техника жабдыктар барбы жокпу, булактар жетиштүү, ошолорду карай турган болду. Эми бизге орозодон кийин атайын алдын ала комиссия келип, ал нерсени көргөндөн кийин буюрса биз ошол ишибизди баштап, сиз айткандай узактан мамлекеттин шартын талаптарын аткарганга биз жакшы бир шарт түзүп берели деп атабыз. Ошол биз имам хатиптерибизди, карыкелерибизди, мүдүрлөрүбүздү ушундай узактан эле окутуп, светтик эмесин Ислам академиясы аркылуу берели деп атабыз. Сонун агай. Биздин ушул эфирибиздин соңуна чыкайды 5 мүнөт убактыбыз калып тур агай. Эми бул кыска убакытта Ислам академиясы жөнүндө айтуу өтө кыйын, көп материалдар бар. Дагы ошол келечектеги пландар, анан ошол буюрса өлбөгөн жанга жас келет деп мынакей командаңыз көбөйүп, күчтөнүп, анан Кыргызстандан жүзү да болобу. Анан азыр ошол Токмокто үйлөр кымбаттап атат дейт. Эмнеге десе, Ислам академиясы болгондугу үчүн. Анан ошо келечек пландар жөнүндө айтып берсеңиз агай, бир жыйынтыктап. Ислам академиясы бул биздин девизибизди дагы аталар баскан жол деп тандадык да. Мындай тенденция болуп калып атат го, өзүңүз деле байкагандай. Ислам десе эле кайсы бир жат өлкөнүн же болбосо чет өлкөнүн мамлекеттин маданияты катары кабыл алып калбады. Анан жок, бул ошол биздин эзелтен аталарыбыз карманган эле салт деле улай эле. Ошо аталар баскан жол менен эле баратабыз. Негизи Жусуп Баласагын жашаган жер, Баласагын шаарында, Мунара бар ал жерде өзүңөр билгендей. Ошол эле тарыхты эле ойготуп атабыз. Бул кыргыздын эле өзүнүн билген эле жолу. Ошол жерге Ислам академиясы ошол Шейх Саид фонддун демилгеси менен, биздин өлкөнүн макулдугу менен курулуп калды. Эми муну менен токтоп калбашыбыз керек. Ислам академиясынын айланасында бир 5 гектардай эмебиз бар, буш жер бар экен. Биз ошол 5 гектардык жерди чоң бир китепканага айландырайын деген максатыбыз болот. Бар келди. Ал чоң китепканага айлана турган болсо, ошол китепкананын ичинде илимий талкуулар жүрсүн, конференциялар болсун, симпозиумдар болсун. Мисалы, биздин көлгө бараткан коноктор бир Токмокто академияга токтоп эс алып отуруп, анан ал жерде да илимий мунакашаны өткөрүп алып туруп анан кийин кетсин. Ал китепканабызда биздин улуу устаттарыбыздын аттары турсун. Мисалы үчүн Раматолук Чубак ажыбызга өзүнчө бир салон берейли, Мурат Ала ажыбызга өзүнчө бир салон берейли, мисалы үчүн. Керемет болот экен да. Карыкелерибиздин аттары турса, бул биз үчүн сыймык болот да, ошол кыргыз үчүн, кыргыз үчүн сыймык болот. Ушул жаатта жакшы бир оюбуз бар. Чоң 5 гектарды мындай туура пайдаланып, өзгөчө кыргыздын орнаменттери болгон, балким 2 этаждык, 3 этаждык, 3 кабаттык бир чоң бир китепкана боло турган болсо, бул Кыргызстан үчүн эле эмес, Орто Азия элдери үчүн, балким түрк дүйнөсү үчүн жалпы чоң бир илимий изилдөө борборуна айланат да. Ошол жерде бизде канчалаган мындай чаң басып, билинбей калып кеткен тарыхый жазма булактар, кол жазма булактары, динге тиешелүү, илимге тиешелүү китептердин баары ошол жерге чогулса, кайра реставрация болсо, электронный форматка өтсө, мисалы үчүн. Биздеги чоң-чоң жыйындар, алымдар ошол жерлерге келсе, медреселердин мүдүрлөрү ошол жерде талкуусун жүргүзсө, биздин алымдарыбыз келип эл менен ошолор жерде байланышса, баарлашса, биздин жакынкы ошол 2-3 жылдын ичинде тез аранын ичинде аткара турган максатыбыз ошол чоң бир китепкананы салып алуу. Сонун агай, ишиңиз тийгилик болсун. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип элибизге керемет сабак кылып бердиңиз. Академия өнүп өсүп, Орто Азияда балким дүйнө жүзүндө эң мыкты алдыңкы сапта турган Ислам академиясы болсун деп тилек кылабыз. Орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, орозо кармагандар үчүн 2 чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ооз ачкандагы сүйүнүч. Кудай таала баарыбызды жеткизип, дуаларды кабыл кылсын. Андан кийин ушул Аллах тааланын жүзүн көрүп, раян эшигинен кирип, Аллах тааланын жүзүн көрүүгө насип кылсын деп Ислам академиясы жөнүндө азынаулык сөз кылдык. Кудай буйрса ошол академиябыз кыргыз элин дүйнө жүзүнө тааныткан академия болсун. Билимде, илимде, ыйманда ашкан эң мыкты академия болсун деп бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламат болуңуздар.